Даяр. Бүгүн футболго барасыңбы? Барам. Бул абдан мыкты оюн болот. Билимбек мында, ким чакырды? Эч ким чакырган жок. Мен жөн гана катты окуп жатам. Сен билдирүүнү ушундай жол менен жөнөтөсүңбү? Ооба, эмнеси бар экен? Силер техникалык прогресс кат алмашууну эбак жөнөкөйлөткөн. А биз мурдагы ыкма менен эле. Анда сага биздин заманга чейинки мезгил керек го. Кайда барабыз? Байыркы Грецияга. Дал ошол жакта алгачкы кат пайда болгон. Ой, бул адам эмне кылып жатат? Бул грек философу Теофраст. Ал кантип кат жазыш керектигин ойлоп тапкан жана аны бөтөлкөгө салып деңизге ырыткан. Эми бул кат кайсы жакка агып кетет? Ооба, мындай ыкманын жетишсиз жактары бар. Агым кабарды кайсы жакка алып кеткенин болжолдоого гана болот. Бирок мындай жол менен суу Атлантика океанынан жер ортолук деңизге кошула турганын далилдеген. Ой, эми азыр кайдабыз? Египетте. Бул жерде кабарды чабарман аркылуу жөнөтүүнү ойлоп табышкан. Ой, бул аябай тез чуркайт экен. Албетте, бул кызматка аябай өтө тез чуркаган күлүктөрдү гана алышкан. Анткени падышага кабарды тез жеткириш керек болчу. Кийин катты ыкчам жеткирүү үчүн аттарды пайдаланып башташкан. Аба аркылуу кат жөнөткөн тез болбойбу? Албетте, бул жөнүндө алгач римдиктер ойлонушкан. Кат жеткириш үчүн почта көгүчкөндөрүн пайдаланышкан. Эң сонун. Көгүчкөн кайда учарын билеби? Албетте, көгүчкөн акылдуу кош. Ал өзүнүн ордуна көнүп калат жана дайыма уясына кайтып келет. Артынан учтук. Алгачкы уюшулган почта Европада 1650-жылы пайда болгон. Анда адамдар дүйнөнүн булуң бурчуна кат жөнөтө башташкан. Адамдар азыр да кат жөнөтүшөт. Туура, бирок азыр кабарлама жөнөтүүнүн жеңилирээк, жөнөкөй жолдору табылган. Кандайча? Кыскача кабарлама кызматы же кыскарган түрү SMS. Мындай кабарламалар сен кайсы жерде жүрбө, дароо жеткирилет. Мен аны билем. А эгерде фото сүрөттү жеткирүү керек болсочу? Ал дагы болот. Бул үчүн мультимедиалык кабарлама берүү системасы бар. Же болбосо MMS. Сен өзүңдүн телефонуңдан фото сүрөт, музыка жана видео ролик жөнөтө аласың. Мына кызык. Ушунча жөнөкөйбү? SMS жөнөтүү аябай жеңил. Албетте, анткени сенин чөнтөгүңдө жеке телеграфың бар да. Ал сенин уюлдук телефонуң. Болгону сабак учурунда телефонду колдонгонго болбосун унутпа. Болуп тур, Билимбек. Мен окушум керек. Сен кандай окуучусуң? Бүт барактар кат жөнөтүүгө короду. Эми эмнеге жазасың?